Эльзара Абдисаид кызы 4-курсунан тарта бизнес ачууга аракет кылып баштаган. Анткени бизнесте бир гана чоң суммадагы акча менен эмес, нолдон баштап ачууга болорун далилдегиси келген. Окуунун ишкерликтин арты менен АКШ Европанын бир топ өлкөлөрүн кыдыруусу дагы да тажрыйба топтоосуна түрткү болуптур. Европа жана Америкада бизнести жакшыртыш үчүн аракеттер бул вовремя баарын баштап, анан жоопкерчиликтүү. Аябай жоопкерчиликтүү келишет экен Европа элдери. Бизге ошол кичинеден жетишпей атат. Бизде бизнес баштаганда эле бизнес башташым керек эле деп сүрөттөр болот го. Жалкоолук үчүн баштабай жүрө беребиз, ал убакыт өтө берет экен. Европа, Америкада алар так бизнес план түзүп, бизнес план боюнча бизнес кылып, ошону жакшы ишке аштырып өтүшөт. Жаш баланы кандай көзөмөлдөө керек болсо, бизнесте да дал ошондой көзөмөлдөө шарт. Каарманыбыз чет өлкөдөгү ишкерлер иш алдыга жылыш үчүн эң негизгиси ал кесиптештердин ортосундагы мамиле маанилүү болгонун байкаган. Азыркы тапта мен ушул ыкманы колдоном дейт ал. Мен практика жүзүмдө жана бизде мына убакытка келесиз деп саатына жазсаң, бизде кеч калып жүрө беришет го. 10 мүнөт кеч калдым, 20 мүнөт кеч калдым, эчтеке болбойт. Ал бирок мен убактымды алып атышат да. Мен өзүмдүн эле клиенттериме ошол жазылган убактына так келишин үйрөтүп, азыр өзүмдүн клиенттерим эч качан кеч калбайт. Мага эмнеге дегенде, ал мен саатыма үйрөнүп калган. Биздин коллектив, биз ушундай кылып жатабыз, биз группа алып адамдарды үйрөтүп жатабыз деп айтып келем. Ошондуктан мен өзүм менен тең көрүп, жалаң коллектив менен биз сиз деп общение кылабыз да. Сиз деп сүйлөшөбүз. Ал эми жанагы эле сыйлоо да. Что мне в ней нравится? Мага жаккан жери абдан жөнөкөй жана дайым маанайы ачык. Ар бирибизге бир туугандай мамиле кылат. Менин оюмча мындай достук мамиле ишти алдаганча алдыга кетишине түрткү берет. Эльзарадай адамдар көп болсо дейм. Кирпик өстүрүү борборунан сырткары Эльзара Абдисаид кызы сүрөткө болгон кызыгуусу күч болгондуктан бош убактысын текке кетирбестен сүрөткө тартып киреше табууга дала алат. Айзада Нурадилова, Гүлчөрө Казымкулов, Нью ТВ таң маанай берүүсү.